Урматтуу коллегалар, отчет боюнча мен колдоп берүүнү сунуштайм. Бул биринчиси, экинчиси азыр эми сиздер менен сүйлөштүк элек эффективдүүлүк жөнүндө. Эмне үчүн биз милицияга ушунча көп акча берсек, ДТП азайбайт, бандиттер көбөйөт. Ошол боюнча дагы бир анализ кыла турган методологияны бир карап чыксаңыздар дедик элек. Болсо больницаларга берип атабыз. 636 ИВЛ'дын ордуна 400 эл иштейт экен дейт. 236 иштебейт деп эмне үчүн айткан эмес. Мына ушундай жактарындагы аудит эффективности дагы бизге берип турсаңыздар, мисалы парламентке жакшы болот эле да. Ушул боюнча бир жумуштарды жакшыраак алып барсаңыздар жакшы болот эле. Бул биринчиси. Экинчиси, эми финансылык башкаруу системасындагы мыйзамдардын баарын бүтүрдүк. Салык кодексин алдык, бажы кодексин алдык, салык эмес кирешелердин кодексин алдык, бюджет кодексин алдык да. Ошону менен бүт система бекилди, бүттү. Анан жыл сайын эми республикалык бюджетти кабыл алып атабыз. Республикалык бюджетти 3 жылдык, анан 5 жылдык форматка өтүш керек эле да. Ушунун дагы эсеп палатасы өзүңүздөр сунуш берсеңиздер, сиздерге да бизге дагы жеңилирээк болмок да. Бул 1 жылдык план деген болбойт экен да. Ушул жагын дагы караштырып берсеңиздер. Анан сиздер менен сүйлөштүк элек тактасак, мына резервы и потери бюджета 27 миллиард деп атабыз. Бирок өзүңүздөр эле заключение берип атасыздар. Ушундан 1 миллиарды подлежит к возмещению. Бул боюнча урматтуу мына генералдык прокуратурандагы орун басары менен сүйлөштүм эле. Мен Арменияла 18-жылы 500 миллион доллар кошту бюджетине. Алардын кирешеси 1 миллиард 900 миллион эле да. Доллар. 18-жылы 500 миллион доллар кошту. 19-жылы дагы 500 миллион доллар кошту. Жаңы салык киргизген жок. Бүт ошо фискализацияны жасап бүтүрдү, укук коргоо органдарынын иштөө принциптерин өзгөртүштү. 1 миллиард доллар кошту. Армения, Ош областында болгон Армения, 3 миллион калкы бар. Экономиканын структурасы эле биздикинен мындай катуу айырмаланып кетпейт. Бирок алар азыр мына 3 миллиард долларга киреше жагын киргизди. Ковид болгондо ал түшүп кеткен жок мунун бюджети. Биздики мына 33 миллиардка түшүп кетти деп атабыз да. Алардык 3 миллиард боюнча эле калды доллар. Мына 20-жылдыкын бюджеттеринде карасаңыздар болот. Ошондуктан биздин мына фискальный системабыз иштебей атканы көрүнүп турат да. Анан ушуну дагы сиздер ачыктап айтпайсыздар, урматтуу генералдык прокурор, финансовая разведка и счетная палата да. 17-жылдын жогорку кеңештин токтому НДС боюнча эле алып көрдүк, ЕАЭС мамлекеттеринен. Бизге келген товардын көлөмүн алып эле, эмне үчүн 12% НДС төлөгөн жок дегенде 12 миллиардтан 17 миллиард сомго чейин бюджетке түшпөй калыптыр да. Эми обязательно эле за действие кармашыбыз керекпи? Коррупция төлөбөй калды, тигил калды, бул калды деп. А за бездействие дагы жооп бериш керек да, бул фискалдык органдар, туурабы? Кандай товар бизге кирет Кыргызстанга, анан салык төлөнбөй калат да. Мен жана контрабанда деген рак оорусун айтып атам да. Эгерде эсеп палатасы ушу потеряларды дагы, мына бор эки потеря. Ушу потерялар боюнча налоговый службанын төрагасы, таможенный службанын төрагасы, финансовый разведка, Финполдуху, анан генеральный прокурордун надзор, экономика боюнча жооп берген кызматкерлери. Булар боюнча да жооп берсе, балким азыркыдай биз таз кепибизди кийбейт белек деп атам да. Мына 2020-жылдын 6 ай өтүп атат, биз 2017-жылдын бюджетине кайра келип такалдык да. Туруктуу болбогондуктан, бюджетибизди көбөйтүп албагандыктан биз кайра мына 2017-жылдын бюджетине кайра келип такалып атабыз да. 33 миллиард түшпөйт деп атабыз. А Минфин макул 33 миллиард түшпөйт деп, агаларга макул болуп атат да. Эмне үчүн түшпөйт деп биз да парламент жакшы сурабайбыз. Прокуратура менен счетный палата дагы сурабайт да. Эмнеге түшпөйт? 3 ай отсрочка бердик, андан кайра түшүш керек эле да. Эгерде экономика иштеп кете турган болсо. А жок, биз 450 миллион доллар президент менен парламент ратифицировать этип, алып келген акчанын баарын жеп коюп эле жатабыз. Алардан сураган бирөө жок да. Контрабанданын көлөмү азайбай атат. Доходубуз жок. Мына азыр фермерлердин баарын Мурат Илганиевич айтты, үшүк жүрүп кетти деп.
Быйыл Армения ковид болгонуна карабай үшүктөн бүт фермерлерин 60% страхование киргизди обязательно. Засухадан киргизди 60%. Эгерде урожай албай калсаң, урожайыңдын 60%ын берем деп. Анан өрттөн киргизди. Айыл чарбасына Армения киргизди. Эмне үчүн киргизди? Анткени 2 жылдын ичинде 1 миллиардка 50%га өзүнүн кирешесин көбөйтүп алды да. Биз ушуну жакшы жаза албай атабыз. Ошондуктан мен айтат элем, мына сиздердин жардамыңыздар менен акыркы 2 бюджеттен бир топ резервтердин баарын таптык. Сиздерге сунуш 1 жылдын ичинде сиздин аудиторлар, урматтуу төрага, сертификат, аудитордун сертификатын алыш керек, кыргызстандык. Ала албай кетсин. 2 жыл иштеген аудиторлардын баары эл аралык сертификат алсын, аудиторский. МФСО менен текшергенди билишсин да. Эгерде ушу талаптарды азыр коюп кетсек, кийинки счетный палатага специализированный гана специалисттер келип калат да. Ушу сунуштарды дагы сиздерге берип коюуну туура көрүп атам. Калгандарын эми кат түрүндө сиздерге берем, урматтуу коллегалар. Анан баарыбыз мына интернет, IT технологиянын баарын өттүк. Бүт инструменттер бар, счетный палатада бар, Минфинде бар. Сиздер в режиме реального времени, в соответствии исполнения республиканского закона, в режиме реального времени, саат сайын жүргүзсөңүздөр болот да. А сиздер баягы эле илгерки боюнча эле бизге келип жылдын аягында Минфин акча бербей коюп, анан 30 декабрда берди, анан 31 декабрда алып алып, остаток спецсредств 3 миллиард 600 миллион болуп калды деп эле констатация кылып атасыздар да. Доход келдиби? Бюджет боюнча берилиш керекпи? Баарын бергенди. Сиздер в режиме реального времени премьерге, президентке, анан парламентке берип турсаңыздар, биздин республикалык бюджеттагы туруктуу, татынакай орду менен аткарылмак да, урматтуу коллегалар. Акыркы айтып коеюн, ковид көрсөттү. 1 миллиард сомду биз здравоохраненияга бербей калыптырбыз 2019 жыл. Урматтуу министр финансовдун өкүлдөрү, финансы министрлигинин. 550 миллион доллар биринчи кварталда берилбей калды да. Эмне болмок эле? Биз аны бинтебиз, тигинтебиз деп атып, силер аябай катуу ситуацияга алып келип такап койдуңар. Биздин врачтардын баары заражение болгондордун себебинин бири дагы защитный механизмдерин баарын убагында сатып ала албай калышты. Мына бүгүнкүгө чейин надбавкалар жок деп бизге келип арызданып атышат. Ушунун баарын счетный палата бизге сигнал бергенде, биз былтыр эле биринчи кварталда эле жыйынтыктап туруп, здравоохраненияга толук болгон акчасын берип коет элек да. Сиздер бизге айткан жоксуңар, биз да көңүл бурган жокпуз. Аягында мына министр здравоохранения жумуштан кетти, вице-премьери кетти. Менин коллегаларым Минфиндеги замдар, начальник управлениялар пока отурушат ордунда. Хотя алардын дагы прямой күнөөлөрү бар да. Убагында здравоохраненияга акча берилбесе, алар защитный механизмдердин баарын каяктан сатып алмак эле. Ушунун баарына сиздер бир көңүл буруп, бизге биздин дүрбүбүз силерсиңер да. Биз көрбөй атсак, мына дүрбү алып коюп, бизге мына бу жерде нарушение бар экен, бу жерде оңдоп койгула деп айта турган сиздерсиңер. Сиздерден башка бизден бир да инструмент жок. Ошондуктан жумушуңуздарга ийгилик каалайбыз. Анан жанагы текшерүүлөрдү кескин түрдө кыскартып атканыңарды мен толугу менен колдойм. Айыл өкмөттөрдү 2 жылда эмес, 5 жылда, 10 жылда бир жолу текшерип койсоңуздар болот. Минфиндин өзүнүн кыргызын, өзлөрүнүн внутренний финансовый аудитын күчөтүңүздөр. Өзүңүздөр анан 5-10 миллион сом болгон жерге 5 счетный палатанын өкүлү барып истеп бирдемелер таба бербей. Сиздер чоң 1 миллиард, 5 миллиард сомдон ашкан жерлерге барып, бизге ошондой нарушенияларды берип турасыздар деген каалоону айтып кетем да. Рахмат.